Чек арадагы эл курал берүүнү талап кылууда. Баткен районунун Көкташ айылынын тургундары элге курал берүүнү талап кылууда. Бул тууралуу жергиликтүү тургундар түз эфирде билдиришти. Алардын айтымында жыл сайын кыргыз тарапты артты көздөй сүрүп келе жатат. Эгер бизди камабаса, анда өзүбүз мылтык таап, өзүбүздү коргоп алабыз. Элдер мылтык алса камайт деп коркуп калган. Эгер абал курчуй берсе, анда кайрадан жашыруун мылтык алып өзүбүздү коргогонго туура келет. 4000 кожолукта 15 миңдей адам бар. Өзүбүздү коргой алабыз. Эгерде бизге уруксат берсе, 15 мүнөттө чыгарып салабыз. Биз тажиктерден коркпойбуз, аларга басып барбайбыз. Бизге кыянаттык кылса жөн эле карап тура албайбыз. Өзүбүздүн жердеги жолдон өтө албай калдык, деди атын атабаган тургун. Ошондой эле бийлик менен аскерлер кыргыз жерин коргой албаса, эл өзү коргоого, керек болсо өлүмгө барууга да даяр экенин кошумчалады. Марипов каналды алдырып коюппуз дегенден ушул чыр чыкты. Эгерде чын болсо Марипов келип далилдеп берсен, бул документтер менен өткөрүп бергенбиз деп, же болбосо мен адашып калыпмын деп мойнуна алышы керек. Туура эмес сүйлөгөн же жардамчылары туура эмес маалымат берген. Марипов эл менен жолуксун, ал керек болсо бул жерди көргөн эмес, деди Бекболот Нажимиденов. Буга чейин топтолгон эл Көкташ айылындагы жаш балдар менен аялдар Баткенге жеткирилгенин жана кыргыз жеринде жайгашкан аскер бөлүмүн аткылап, кызматкерлер эч кандай каршылык көрсөтө албай качып чыгышканын айтышкан. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев өлкөдөн чыгып кеткен. Камчыбек Ташиев чет өлкөгө дарыланууга кеткен. Бул тууралуу УКМКнын басма сөз кызматынан билдиришти. Өздүк булактар анын Германия мамлекетинде экенин билдирген. Тажиктерге жооп. Баткендиктер Варух менен байланыштырган Тажикстандын жалгыз жолун тосуп алышты. Кыргыз-тажик чек арасындагы жаңжал басыла элек 29 апрель күнү Баткен районунун Аксай айылындагы 4 көчө аймагындагы жолду Тажикстандын жарандары тосуп алышкан. Бүгүн түштөн кийин кыргыз тараптагы жооп кылып, Тажикстан менен Варух анклавын байланыштырган Аксай-Варух жолун тосуп, эч кимди өткөрбөй жатышат. Бул Тажикстан менен анклавдын ортосундагы жалгыз жол. Эске сала кетсек, кыргыз-тажик чек арасындагы жаңжал 28 апрель күнү түшкө жуук башталган. Тажик тараптын тактикасы талуу жерден кармап, чек араны өз пайдасына чечүү. Эксперт Мирлан Дүйшөнбаев кырдаалды атайын чыңалтуу тажик бийлигинин чек ара маселелерин өздөрүнүн кызыкчылыктарына жараша чечип алууга болгон тактикалык кадамдары экенин белгиледи. Буга чейин дагы жазгам, дагы жазуунун ыңгайы келип туру. Байкасаңыздар, Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы чек ара жаңжалдарын ар дайым тажик тарап баштайт. Кыргызстандын жашоочуларына каршы ок чыгарат, таш ыргытат, барымтага алат жана башка бир нерсени белгилеп кетейин. Тажикстанда эң жогорку бийликтин добросу, ишараты жок бир чиновник ашыкча сүйлөй албайт. Чек арадагы угатууларда ушундай ишараттар аркылуу болот. Булардын баары жөн жерден эмес. Бул тажик бийлигинин чек ара маселелерин өздөрүнүн кызыкчылыктарына жараша чечип алууга болгон тактикалык кадамдары. Алар чек ара кыргыз эли үчүн өтө көйгөйлүү, таалуулуу, жалпы элди түйшөлткөн маселе экенин, чек арада чыр болсо эл көтөрүлүп бийликтин айласын кетире турганын жакшы билишет. Мына ушул жагдайды өз ыңгайларына жараша пайдаланууга аракет кылышууда. Алардын максаты ок чыгарып, таш ыргытып, чагымчыл аракеттерди уюштуруу менен Кыргызстандын ичиндеги саясий стабилдүүлүккө бүлүк түшүрүп, кыргыз бийлигинин айласын, шаштысын кетирүү менен кыргыз расмийлерин чек ара маселелеринде өздөрү каалагандай макулдашууларга баруусуна жетиштүү. Чек арага чектеш аймактарда чагымчылдык аракеттерди кыла берсе, кыргыз бийлиги айласы кеткенде маселеге батыраак чекит коюуга шашылышат. Биздин шарт талаптарга макул болушат деп ойлошот. Тилекке каршы тажик бийлиги өзбек бийлигинен айырмаланып, чек араларды делимитациялоо жана демаркациялоо ушундай жолду тандап алышкандай таасир калтырат. Ал эми Камчыбек Ташиевдин чек ара маселелерин колго алуусу тажик тараптын ого бетер ит атайын келтирүүдө. Атүгүл Ташиевдин кызматтан кетип, анын ордуна жүүнү бош тең ата сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүгө жөндөмсүз, илең салаң абалдагы адам келсе дегенде тажик тараптын көздөрү төрт. Анткени Камчыбек Ташиевдин батылдыгы, чечкендүүлүгү, кайраттуулугу тажик тарап менен тең ата сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, маселени кабыргасынан коюп, улуттук кызыкчылыктарды коргоп, жактап жаткандыгы, жумшак айтканда тажик бийлигине жакпай атат. Ушул жагдайды эстен чыгарбасак, Камчыбек мырза бул маселени колго алгандан бери анын дарегине не деген гана сөздөр, сындар, айыптоолор, каралоолор болгон жок. Деги бизге эмне жагат? Сүйлөшүүлөрдү ачык айтып, кошуна өлкөлөр менен тең ата сүйлөшүп, эл менен жолугушууларды өткөрүп, алардын айткандарын угуп, кеңешип, талаптарын эске алып,
Айтор жергиликтүүлөр менен тыгыз иштешип атса да жакпай жатат. Ташиев жерлерди берип жатат дегендей кептер суу кечпейт. Ташиев жерлерди берип, улутка, өлкөгө кыянат, чыккынчылык кылуучу адам эмес. Ал эми жерлердин алмашып, айрым уступкаларга барып жатканы мыйзам ченемдүү болчу нерсе. Азы чек ара маселеси 5 кылымда да чечилбей турганын бөркүбүздөй көрөлү. Тоготерин айтканда азыр ашыкча кеп сөздөрдү токтото туруп, Ташиевди жалпылап колдоп, чек ара маселелеринде бир позицияда бололу. Сындасак конструктивдүү сын айталы. Ташиев иштерди аягына чыгарсын. Эгерде жазатайса, катачылык кетирсе, жерлерибизди бербейсе, жоопкерчилигин суроого ар дайым жетишебиз. Камчыбек мырзаны жакшы иштетпей, туш тараптан жулмалап, айыптап каралай берсек, кошуна өлкөлөрдүн гана чырактарына гана май тамызабыз, ошону унутпасак. Тажик тарап миномет, пулемет жана автоматтар менен массалык аткылоону башташты. Ушул жылдын 29 апрелинде саат 14-тө Тажикстан Республикасынын чек ара аскерлери жана Ички иштер министрлигинин Атайын багыттагы аскерлери Баткен областынын Баткен районундагы Көкташ айылында жайгашкан Головной суу тосмо жайында миномет, пулемет жана автоматтар менен массалык аткылоону башташты. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. Кырдаалды координациялап Тажик чек арачылары тарабынан козголгон куралдуу чыр-чатакты локалдаштыруу боюнча УКМКнын чек ара кызматынын төрагасынын биринчи орун басары Шаршеев Уларбек Зарылыкович окуя болгон жерде чараларды көрүп жатат деп айтылат маалыматта. Баткендеги чек арада абалы оор жабыркагандарга реанимация жана хирургиялык керебеттер даярдалды. Мындай маалыматты Саламаттыкты сактоо министрлигинен кабарлашты. Саат 14:30га карата чек арадагы жаңжалда жабыркаган 4 адам тез жардам кызматы тарабынан ооруканага жеткирилди. Мамат Айбалаев бүгүнкү абалга бийлик алып келди. Баткендин чек арасындагы кырдаалдын ушундайга жеткирүүсүнө бийлик күнөөлүү. Алар кылган иши менен жасаган саясаты менен ушул абалга алып келди. Мындай пикирин Баткен областынын мурдагы губернатору Мамат Айбалаев айтты. Жергиликтүү эл эмес бийлик ушундай абалга алып келди. Анан биз катуураак айтсак суракка алышат. Дипломатиялык жол менен сүйлөшүү керек. Головной суу бөлүштүрүүчү жайы жана анын тегерегиндеги жер кыргыздын жери эле. 2009-жылы Курманбек Бакиев президент болуп турганда Баткендин Исфанага жол салып, Көкташка жеткенде тажиктер бул сай биздики деп чыр чыгарган. Бирок ал жер кыргыздардыкы. Бакиевдин тапшырмасы менен Адаха Мадумаров барып, ал убакта Баткенде Султанбай Айжигитов губернатор эле. Бул жер тажиктердики деп протоколго кол коюп, 49 жылга ижарага алып Кытайларга жол ачып берген. Ал жерди таштап коюп эле Орто Боздун ары жагынан жол салып кете берсе болмок. Кийин эмне болот деп ойлогон эмес да. Ошол протоколго кол коюлгандан кийин ал сайдын ички кеңдиги 800 метрге жакын, ошол Мачайге чейин жерде тажиктер өздөштүрүп алды. Ал жерге миңдеген үй салынып, короолор түшүп, суу башына чейин эле ээлеп алышты. Кыргыздын жерин, деди Айбалаев. Баткен район Аксай айылында Ак суу дарыясында жайгашкан башкы суу бөлүштүрүүчү жайдын айланасында учурда абал туруктуу, бирок чыңалуу бар. Эки тараптан тең топтолгон жарандар тарай элек. Аксай, Актатыр, Самаркенттик айыл аймактарына өзгөчө кырдаал режими киргизилди. Окуядан жалпы 4 жаран жараат алган. Алардын 3-өөнө таш тийген, бирөөнө ок тийген. Таш тийген 2 жаран Самаркандик аймактык ооруканасына жаткырылган, бирөөсүнө амбулатордук жардам көрсөтүлгөн. Ок тийген жаран Лейлек аймактык ооруканасына жеткирилген.